Афганистанды эл аралык изоляцияга алуу, аны чет элдик жардамсыз калтыруу туура эмес. Бул адилетсиздик. Геосаясий идеологиялык максаттарды көздөп, каржылык инструменттерди колдонуу аркылуу гуманитардык кризисти курчутууну адилетсиздик жана адамгерчиликсиздик деп эсептейбиз. Ошондуктан биз батыш өлкөлөрү тарабынан тондурулган Афганистандын активтерин 9 миллиард АКШ долларынан ашык акча каражатын мүмкүн болушунча тез арада мыйзамдуу ээсине, Афган элине кайтарылышы керек деп эсептейбиз. Аталган каражаттар инфраструктураны калыбына келтирүүгө, жергиликтүү банктар аркылуу жарандарга жеткиликтүү насыяларды берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жакырчылыкта жашаган миллиондогон адамдарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам бермек. Бул акчаларды ушул тапта өзүңөр колдонуп, пайдасын көрүп жатасыңар. Эмне деген уятсыздык. Ушул эле Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2025 жылы Афганистанда 15 миллиондон ашык адам ачкачылыкка дуушар болсо, 24 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. Баарыбызга маалым болгондой, сентябрь айынын алгачкы күндөрүндөгү жер титирөөдөн улам 2000ден ашуун афган боордошторубуз каза тапты. Тилекке каршы акча каражаттарынын жетишсиздигинен жана инфраструктуранын начарлыгынан улам жабыркагандарга өз убагында жардам көрсөтүүгө мүмкүн болгон жок. Биз батыш өлкөлөрүнүн лидерлеринин Афган элинин келечеги үчүн активтерин тез арада кайтарып берүүгө чакырабыз. Эгер Афган эли жакырчылыктан, ачарчылыктан тез арада чыксын десеңиздер, токтоосуз кайтарып бериңиздер. Адам укугу, мамлекеттер аралык укуктар жөнүндө сүйлөгөн сөзүңөр менен кылган ишиңер мына ошондо бири-бирине дал келет.